Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар, урматтуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери, урматтуу мусулмандар. Биринчиден, мына жогоруда өзүңүздөрдүн жетекчиңиздер айтып кеткендей, облустук жетекчи айтып кеткендей, Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн ушу азыркы Алла Тааланын улгаган ыйык күндөрүндө, орозо күндөрүндө оозуңарды ачып коелу деген ниет кылдык эле. Ошого мына Алла Таалам буйруп жеткизип атат. Ошого Кудайга шүгүр. Урматтуу туугандар, эми билесиздер, мени өзү сиздер менен өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен менин Алла Таалам менин тагдырымды мындай бир кошкон. Мен сиздердин жетекчиңер болуп иштедим. Мен сиздер менен бирге чогуу кызмат кылдым. Сиздер менен чогуу элге, журтка, мамлекетке, өзүбүздүн эмгеги арнагабызга аракет кылдык. Ошондуктан силер мага жанагыдай бир бейтааныш эмессиңер да, баардыгыңар. МЧС дегенде кайсы нерсе болсо дагы менин жүрөгүмөн өтөт. Айрыкча мына кечээ күнү болгон Жалал Абад жергесинде болгон чоң кырсыкта, баягы заводдо болгон чоң кырсыкта силердин кылган эмгегиңерди көрүп, мен өзүмчө чоң ыраазы болдум. Ошол жерден уруксат берсеңиздер, 1 мүнөткө бир окуяны айтып берейин силерге. Мен жүрөгүмдө калган, мен жанагыдай орустар айтат го, впечатлительный адаммын да. Бир нерсе болсо, оюма калат дагы, ошол оюман чыкпай жүрө берет. Ошо өрт болду дегенде барып калдым, барсам, менен бул өрттүн айрыкча мына ГСМ боюнча өрттү өтө жакшы билем да. Кайсы маалда жарылат, кайсы маалда күйөт, кайсы маалда токтойт, жана башка болот, баарын билем. Өрт ушу асманга чыгып күйүп атканын мен сразу билдим. Бул өрт өчпөйт. Өчпөгөнүн мен түшүндүм. Бул жөндөн жөн өчпөйт. Бул же күйүп бүтүп өтүш керек, буну токко чектеп гана карап турушубуз керек. Башка айла жок. Анан кийин бирок ошондой мезгилде мен ушу карап туруп коркуп аттым да, Кудайым ушул жарылып кетпесе экен. Жарылып кетсе ушу балдарым не болот? Анан өзүм анан ошол жерге барып, кой ушу балдардын жанында турайын деп барып, колума нерсе келбесе деле футболкачамын да. Анча-мынча шлангалар оңдомуш болуп, анча-мынча балдарга кичине дем күч болуп, давай андай кылгыла, мындай кыл, давай алдыга жыл, тияк деп бир пожарный балабыз өрттү өчүрүп аткан болсо, анын артына туруп алып, да бир кадам алдыга жыл, да бир кадам алдыга жыл деп, аны мындай деп турдум да жанында. Ошентип туруп атсам, балдарым келип мени адеп алып чыгып кетет да. Адеп алып чыгып кетет, зордоп сүйлөп, экөө, үчөө, бияка чыгып алып кулагыма айтышат, папа азыр жарылып кетсе не болот, бияка туруңуз деп бир томас алып чыгып кетет, бир дагы бирөөсү алып чыгып кетет. Анан кийин мен ойлоп атам да, бияка чыгып алыпчы. Эми жарылып кетсе не болот деп мени бул жака алып кетип атасыңар. А бул балдар эмне болот жарылып кетсе? Бул балдар не болот? Ошонун түбүндө жүрөт, ошондо 5 мүнөт, 10 метр, 20 метр, 50 метр жүргөн балдар не болот? Не үчүн мен сактанып калышым керек дагы? А бул балдар Кудайга тооба кылдым, бир нерсе болсо, ошол жерде ушундай кырсыкка кабылыш керек. Дейм дагы балдарды болтур деп алаксытып коюп, кайра башка жагынан айланып дагы кирип кетемин. Бир нерсе болсо дагы мен ушу балдар менен чогуу болоюн депчи. Мен оюм ушу болду. Бир нерсе болсо, капсынан жарылып, өзүм билем жарылышын. Мен билем бул жарылышын, бочканын көбүп атканын билемин. Бочканын ичинде экинчи бочкада. Биринчи бочкага жарылып, солярка агып атат, ал жарылбай турган болду. Солярка агып атат. Экинчи бочка ишип атат. Көпчүлүк балдар анча-мынча балдар аны билбей кетет, мен аны билип атам. Ал көбүп атат, мына жарылат болуп атат. Ошондон кайтпастан балдар иштеп атат, мен дагы билип туруп ошол жерге кирип атам да, атайлапчы. Жарылып кетсе дагы мен ушу балдар менен кетейин. Бир нерсе болсо дагы мен ушу балдардын жанында болоюн. Эмне үчүн мен бекинип биякта турушум керек, а бул балдар жарылганда ошол жерде жабыр тартыш керек деген ой эч акылыман кетпейт да. Анан мен футболкачадан баягы өрт табын билесиңер деп, катуу урганда, ушунчалык урганда берки балдар эми формача. Алар канча билинбей, катуу урганда ушу отура каласың да. Ошол жердеги пожарный балдардан үстүмө баягы мен сейп коюшат, сууну сейп коюшат. Бул деген, урматтуу туугандар, мен өзүм жөнүндө айткан жокмун, силер жөнүндө айтып атам. Ушунчалык өмүргө коркунуч келген маалда дагы ошол жердеги өзүңөрдүн кызматыңар милдеттендирген посту таштап кетпестен, ошол жердеги балдар, кой азыр бир нерсе болсо, не болобуз, кой таштайын деп таштап чыгып кетсе, ким сени жок ал жерге барып бир нерсе болду деп түртөт эле? Эч ким түртпөйт эле. Турганыңарга мен силерге ыраазы болдум да, ыраазы болдум. Андан кийин
баягы жарылбай турган болуп жел чыгып кеткенден кийин гана анан барып олтурдум анан. Эми болду эми. Эми Кудай кааласа жарылбайт. Эми Кудай кааласа балдар өздөрү чектеп өзүнүн кызматтарын кылышат. Мен бул жерде чекерек турайын деп барып олтурдум да. Ошондуктан, урматтуу туугандар, ушундай элге, журтка, мамлекетке оор күн башына келген маалда биринчи биз келебиз. Биздин жумушубуз эң благородный, эң элге жакын, эң элге жардам бере турган жумуш ушул. Биз бирөөнү Кудай Таала кылып камабайбыз, бирөөнү куугунтуктабайбыз, бирөөнү бир башка иштерди кылдырбайбыз. Биз бир гана нерсебиз сактоо, коргоо, жарган. Ушу үч нерсени аткарабыз. Ошол нерселер кечээки силерди мына биздин Жалал Абад шаарында болгон чоң кырсыкта силердин эрдигиңерди көрсөттү. Бул эрдик эме эмне? Адам өзүнүн жарылып кетишин, күйүп кетишин, жок болуп кетишин, өмүрдөн айрылып калышын билип туруп, өзүнүн постун таштабай ошол жерде тургандыгы бул өтө чоң эрдик. Бул чоң эрдик. Чолпонбай Төлөбердиев төшөк тоскондой эле, Дүйшөнкул Шопоковдай эле, мына биздин Тукубай Тайгараев согушта граната менен өзүн жардырып каза болгондой эле чоң эрдик. Мен дагы бир жолу силерге, урматтуу кызматкерлер, ыраазычылыгын билдиремин. Силердин эрдигиңерге таазим этемин. Силердин кылган ишиңердин өтө элге журтка керектүү экендигин баалайм жана билемин. Рахмат силерге. Рахмат. Ошондой эле ушундай ыраазычылыкты мен мына бийлик ээлерине дагы айтып коеюн, жергиликтүү бийлик органдары. Бул Жалал Абад шаарынын мэриясы. Колунан келген аракетин кылып булар жүрүштү. Bir машина, 2 машина, 5 машина, 10 машина баягы сууларын ташып булар чуркап жүрүштү. Облустук жетекчилик, губернатор баш болуп, рахмат. Облустагы барлык жетекчиликтер, бул оорукананын жетекчиликтери, облустук ички иштер башкармаларынын жетекчиликтери жана башкалар бардыгына ыраазычылык билдиришибиз керек. Андан сырткары өзүбүздүн мына өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот, мына биздин энебиз, бул дагы ошол өзүнүн кызмат ордунда отуруп, кечке чейин ушул өрттү чектөө, сактоо жана ушуну токтотуу боюнча бардык өзүнүн керектүү көрсөтмөлөрүн берип турду. Булардын баарына ыраазычылык билдиребиз. Рахматыбызды айтабыз. Жана мындан ары дагы урматтуу туугандар, силер бар, мамлекет бар. Кыргыз мамлекети, кыргыз эли, кыргыз жери силер бар, сакталып турат. Жана мындан кийин дагы Кудай кааласа болот. Силердей эрки күчтүү, силердей өз ишине берилген, силердей ушул кызматты кылган адамдар болбосо, мамлекет сакталбай калат. Ошондуктан мындан ары дагы ишиңерге ийгиликти каалап, ден соолукту каалап, үй бүлөңөргө тынччылык каалап, Алла Таала силерге ар дайым жакшылыктарын берсин. Кечээки чоң апаатта бизди сактап калгандай, Алла Таала ар дайым бизди сактасын, силерди сактасын, үй бүлөңөрдү сактасын. Рахматымды айтам дагы бир жолу. Рахмат баарыңарга, рахмат. Сөз жаман болгонан Кудай буйрса, мына силердин араңарда көпчүлүгүңөр аскер кызматындагы адамдарсыңар, погон тагынып жүргөн адамдарсыңар, элдин ошо кызматта турган адамдарсыңар. Силер дагы кызматты ушуну аткара берсеңер, бир күн болбосо бир күн эл, мамлекет бардыгы билет. Кызматтан кызматка көтөрүлөсүңөр, жакшылап иштейсиңер, ак ниетте болгуна негизинен. Жүрөктөгү ниет болсо, ак ниетте болсо, бардык жакшылыктарга жетесиңер. Бирөөң азыр капитан болсоң, бирөөң майор болсоң, бирөөң полковник болсоң, эртең генерал болгула силер дагы. Генералдык ошол погонду ошол жерге ийниңерге таккан Алла Таалам буйрсун ар бириңерге. Мен силерге дагы бир жолу ыраазычылыгымды билдиремин. Силердин кылган эмгегиңерге, кылган эрдигиңерге башымды ийип мен силерге рахматымды айтам. Рахмат туугандар, рахмат.